Салам достор, бүгүн биз сиздер менен блинчик тортуну жасайбыз. Керектелүүчү азыктар алгач блинчик бышырып алабыз. 2 жумуртка, 150 грамм кум шекер жана 1 литр кефир, кайнаган суу, май, содага бир аз уксус аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырган соң 12 чоң кашык un салып, бирдей калыпта болгончо аралаштырып алабыз. Торт үчүн 25-26 даанадай блинчик керектелет. Атайын творожный сыр деген ушундай сатылат. Эгерде азыраак жасаган болсоңуз 250 граммы жетет. Мен көп жасагандыктан 2 дана иштеттим жана шоколадный творог коштум. Каймак, кум шекер 150 грамм. Жакшылап аралаштырып алабыз. Бирдей калыпка келгенче аябай даамдуу крем болот бул. Блинчикке ар кандай жер жемиш аралаштырсаңыз болот. Мен банан менен жасадым, аябай нежный болот. Алгач идиш алып туруп, четине блинчиктерди иреттеп чыгабыз. Алты дана блинчикти чет жагына коюп, андан соң бирөөсүнү ортосуна коюп туруп, кремди сүйкөп баштайбыз. Ар бир слоюна банан, клубника, өзүңүзгө жаккан жер жемиштерди аралаштырсаңыз болот. Азыркы клубникалардын суусу аябай көп болгондуктан мен аралаштырган жокмун. Суусу көп чыгып кетет деп, ошондуктан бир эле слойго клубника кошуп койдум, калганы банан болду. Клубника, кайрадан блинчик, кайра крем, слой кылып биздин блинчик калбай калганча аралаштыра беребиз ушинтип. Биздин блинчик тортубуз даяр болуп калды. Эң үстүнө 3 дана блинчикти коюп туруп, андан соң биринчи жайып алган 6 дана блинчиктерибизди өйдө каратып түйүп баштайбыз. Блинчик өйдө карап түйгөн соң ортолуктары ачык болуп калат. Дал ошол жерге клубника же болбосо өзүңүзгө жаккан жер жемиштер менен кооздоп койсоңуз болот. Андан соң бетине сахарный пудра бир аз себелеп коебуз. Биздин торт даяр достор. Аябай берекелүү торт болот. Үй шартында жасап, жакындарыңыздар үчүн жасап берсеңиздер болот. Азыр биздин блинчик кандай көрүнөт, кесип көрсөтөм. Конок күткөн болсоңуз, дал ушундай торт жасап койсоңуз баарына жетет жана берекелүү болот. Азыр биз торту кесип көрсөтөм. Мынакей биздин тортубуз даяр болду. Баарыңыздарга сунуштайм. Эгерде биздин торт сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө оюңузду комментарий аркылуу калтырып кетиңиз жана лайк басканды унутпаңыздар. Дал ушул рецептти шашпай тартылган видеосуну YouTube каналга жүктөйбүз. Менин YouTube каналым Ашкана сырлары Ак Суура деп издесеңиздер болот. Баарыңыздарга чоң рахмат, орозоңуздар кабыл болсун.